Эфирде 9-сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбековдун аймактарга болгон иш сапары уланууда. Бул жолкусунда өкмөт башчы Ош облусуна барат. Соттон акыйкат чечим талап кылган эл. Бүгүн дагы 87 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Алдыда кененирээк маалымат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына болгон иш сапарларын улантууда. Мамлекет башчысы 9-10 сентябрь күндөрүндө 2 күндүк иш сапар менен Ош облусуна барат. Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында жана Кара Суу районунда билим берүү жана медицина объектилеринин аймактык ички жолдорунун курулушу менен таанышып, ошондой эле айыл чарба жана өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнөн кабар алат. Мындан сырткары президент сот системасынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын санариптештирүүнүн жана коронавирус инфекциясынын пандемиясы шартында инфратүзүмдүк долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат деп айтылат маалыматта. Ушул тапта Бишкектин административдик соту бүтүн Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы берген арызын карай баштады. Өткөнкү отурумда БШКнын өкүлдөрү партия талап кылган көрсөтмөлөрдү бере албагандыктан отурум жылдырылган болчу. Ал эми бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары Бишкек административдик сотунун алдына чогулушту. Алар соттун акыйкат чечим чыгарышын талап кылышууда. Эске салсак, 3-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга 15 саясий партияны каттаган. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тарткан болчу. Ага партиянын съездинде мыйзам бузулганы жүйөө келтирилген. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп атап, сотко кайрыла тургандыгын маалымдаган. Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов билдиргендей, Коопсуздук кеңешинин 1-сентябрдагы чечимине ылайык азыркы кезде жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет ресурстары боюнча мониторинг жүрүп жатат. Мониторингдин баштапкы жыйынтыгы көрсөткөндөй, көбүнчө шайлоо документтерин бурмалоо, административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу жана добуш сатуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталууда. Башкы прокуратура шайлоо процессинин катышуучулары арасынан кимде ким мыйзам бузса жоопко тартыларын эскертти. Бүгүн 9-сентябрда мекеме билдирүү таратып, прокуратура жана күч органдары айыптууларга карата чара көрөрүн мамлекеттик кызматкерлер, байкоочулар, диний ишмерлер, кайрымдуулук уюмдары, чет элдиктер жана 18 жашка чыга электер үгүт өнөктүгүнө катышууга укуктуу жоктугун, кастыкка, басмырлоого, мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга жана бийликти басып алууга үндөөгө тыюу салынаарын билдирди. Өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын саны 44 613 болсо, анын 40 336-сы айыгып чыкты. Республикалык штабтын маалыматына караганда, өткөн сутка ичинде 87 адам илдетти жуктуруп алган. Бүгүн Таласта 1 адам каза таап, жалпы көз жумгандардын саны 1063кө жетти. Азыркы тапта ооруканаларда 535 адам бар, дагы 2373 бейтап амбулатордук дарыланууда. Кыргызстан башка мамлекеттерге авиа каттамдарды этап-этабы менен калыбына келтирип жатат. Орусия менен сентябрь ичинде 20 рейс аткарылды. Ал эми Кыргызстан 21 августта 32 өлкөгө эшигин ачкан. Мындай маалыматты премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Учурда бир катар кыргызстандык жарандарга Орусияга кирүүгө уруксаат берилди. Алар Орусиянын жарандыгы барлар, Орусияда жакын туугандары барлар, медициналык жардамга муктаждар, жакын туугандары каза болгондор, бейтапты караган адамдар жана спортчулар бар. Өкмөт башчынын айтымына караганда, калган жарандарга кирүүгө уруксаат жок, бирок бул чектөөлөр да жакында алынат. Ал эми окуусуна кете албай жаткан студенттер боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Орусия студенттерди киргизүү боюнча алгоритмдердин үстүндө иштөөдө. Жана ошондой эле ушул жылдын 20 сентябрынан тарта Кыргызстан Өзбекстан менен туруктуу авиакаттамын жандантат. Ташкент, Бишкек, Ташкент рейси Өзбекстандын авиакомпаниялары тарабынан жумасына бир жолу дүйшөмбү күнү аткарылып турат. Мындан тышкары агенттик 10 сентябрдан тарта Кувейт бийлиги Кыргызстанга авиакаттамын жанданта турганын кабарлады.
Jazeera Airways компаниясы Бишкек Эль Кувейт багыты боюнча ар аптанын бейшембисине каттап турмакчы. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстан, Туркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен туруктуу авиа каттамын калыбына келтирген болчу. Бул пандемиядан кийинки аба байланышы ачылган алгачкы өлкөлөр болгон. Нарында ат башы сүт ишканасынын сүт товардык комплексин куруу пландалууда. Башкача айтканда 130 швейцариялык сүттүү бодомалдан турган ферма негизделет. Бул тууралуу экономика министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган ишкана 2012 жылдан бери сүттү кайра иштетүү боюнча эл аралык стандартка ылайык Голландия, чечил сырын, моцарелла жана май өндүрүп келет. Сезонда суткасына 10 тонна сүт өндүрсө, күз-кыш мезгилинде чийки сүттүн жоктугунан маал менен өндүрүш токтоп турган. Эми сүт товардык комплексин курууда ишкананын жыл бою иштөөсү үчүн бардык шарттар түзүлүп, 45 адам жумуш орду менен камсыздалат. Чийки сүт менен жетиштүү көлөмдө камсыздалгандан кийин сыр өндүрүүнүн көлөмү жылына 200-300 тоннага чейин чыгарылышы мүмкүн. Натыйжада Голландия сыры чет өлкөлөргө экспорттала баштайт деп билдирди министрлик. Мэриянын билдиргенине караганда, шаардык соттун чечими менен Юлиус Фучик атындагы сейил багы толугу менен шаар тургундарына кайтарылды. Эскерте кетсек, 1992 жылы шаардык мамлекеттик администрациянын токтому менен аталган сейил бакта жайгашкан 7,41 гектар аянттагы жер тилкеси шаардык парктар жана эс алуу жайлары бирикмесине бекитилип, колдонуу укугу үчүн акт берилген. 1995 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын менчигине өткөрүлүп берилген. Мэриянын муниципалдык мүлк башкармалыгы Ленин райондук сотуна заводду жоюучу жана шаар тургунунун арасындагы сатып алуу, сатуу келишимин жокко чыгаруу боюнча доо арызы менен кайрылган. Сот биздин арызды толугу менен канааттандырды деп билдиришти. Эскерте кетсек, жер тилкелерин муниципалитетке кайтаруу кала башчысы Азиз Сурахматовдун тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу жаңы китеп мекемеси мектеп китептерин басып чыгарууга каражат тартуу боюнча иш алып барууда. Азыркы күнгө келип Катардын кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен 5-6 класстын окуучулары үчүн көркөм өнөр, технология дисциплиналары боюнча кыргыз жана орус тилде 12380 даана китеп басып чыгарылды. Бишкек шаарына 2335 китеп берилди. Анын 1300-ü кыргыз тилинде, ал эми 1235-и орус тилиндеги окуу куралдары. Чүй облусуна 8800 даана, ал эми Ысык Көл облусуна 960 даана китеп жөнөтүлдү. Жаңы китеп мекемесинин директорунун милдетин аткаруучу Төлөгөн Аматов окуу китептерин чыгарууга кызыктар болгон көптөгөн уюмдар ишти убактылуу токтотушуп, пандемиянын кесепетинен каражат табуу кыйынга туруп жатканын айтты. Жана ошондой эле билим берүү секторун өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүгө чакырды. Disney компаниясы Мулан тасмасындагы титрларында Кытайга ыраазычылык билдирген үчүн сынга кабылды. Социалдык тармактардын колдонуучулары Мулан тасмасын тартууга көмөктөшкөн үчүн лентанын аягында Кытай өкмөтүнө коопсуздук кызматына ыраазычылык билдиргенин сынга алышууда. Disney ыраазычылык билдиргендердин арасында Турпандагы коомдук коопсуздук кызматы да бар. BBC бул мекеме Шинжаңдагы кайра тарбиялоочу лагерлердин ишин көзөмөлдөйт деп жазды. Шинжаңдагы лагерлерде аймактагы мусулмандар кыйноого кабылып, эркинен тыш кармалып турганын айтылып келет. Бейжин өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атайт. Эске салсак, Мулан тасмасынын киноэкранга чыгуусу коронавирус пандемиясына байланыштуу улам жылдырылып келди. Фильмдин Голливудтагы бет ачары 9-мартта болгон. Сюжеттин өзөгүн каарыган атасынын ордуна согушка аттанган Хуа Мулан аттуу кыз жөнүндө легенда түзөт. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктардын топтому аягына чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.